тартып Ош шаарында регионалдык бизнес форуму башталды. Былтыркы жылы да Ош жергесинде өткөн бул турнир быйыл 60тан ашуун түштүк жергесиндеги мамлекеттик жана жеке менчик кызматкерлерин конок катары чакырышкан. Анан эмне үчүн түштүк деп атабыз? Анткени түштүк регион Газпромнефть-Азия компания боюнча чоң приоритетте. Мисалы биз азыр ушу Ош, Жалал-Абад региондоруна заправкаларды да чоңойтуп атабыз, нефтебазаларды да ачып атабыз. Биз да ишенебиз, эми ушул түштүк регион бизге мындай чоң кардал берет го деп. Газпромнефть-Азия компаниясы өзүнүн бизнес форумун мындан ары салт катары түштүк жергесинде өткөрүүнү пландаштырышкан. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, бул жылы жылдын мыкты өнөктөшү жана жылдын мыкты кардары деген номинацияларды ыйгарып, белектерди тартуулашты. Алардын катарында Ош Электро акционердик коому да бар. Бүгүн алар Газпромнефть-Азиянын жылдын мыкты кардары деген номинациясына ээ болуп турган чагы. Жалал-Абад, Ош, Баткен областтары боюнча клиент тартуу болуп эстелип жатат. Жанынан дагы бардык жеткирген ушу өзүнүн берген товарлар боюнча жакшы тешпей жатат. Бул форум 3 күнгө созулмакчы. Аталган компания бул сыяктуу форумдарды Кыргызстандын башка аймактарында да өткөрүшөт. Мындан ары да жыл сайын Ош шаарында кеңейтилген түрдө өткөрүүнү пландап жатканын уюштуруучулар кабарлашты. Уулкан Зунды кызы Илхам Ибрагимов, ынтымак. Ош облусунун бардык аймактарынан бул балдар аскерге баруу үчүн өз ыктыяры менен келгендер. Алардын катарында Эламан Болотбек уулу да аскердик кызмат өтөөгө аттанып жатат. Айтымында ар бир кыргызстандык жаран өз мекенине кызмат өтөөгө тийиш. Бизге армиядан 1-октябрда повязка келген. Өз калабыз менен келип, военкоматтан бүт баарынан жакшы түз өтүп, баардыгыбыз жакшы, денсаулык жакшы, ата мекенди коргоо үчүн армияга кеттибиз. Ата энебизге чоң ыраазычтыкты билдиребиз. Ушун чоңойтуп бизди армияга жибергени үчүн. Ош облустук аскерге чакыруу пункту кабыл алуусун баштап аскер бөлүктөрүнө узатыла баштады. Бул салтанатка облус аймактарынын аскер комиссариаттары жана ардагер аскерлер катышып, жаңыдан болуп жаткан аскерлерге өз сунуштарын айтышты. Дайым башыңыздарды бийик көтөрүп, ушул мен армияда кызмат кылып атам, Кыргызстанга салымымды кошуп атам, коргоп атам деген дайым өзүңөрдө, жүрөгүңөрдө болуш керек бул сөз. Армияга бул барган, бул ыйык милдет. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Армияда эч качан анча-мынча кыйынчылыктар болот. Кыйынчылыксыз эч нерсе болбойт. Ошо кыйынчылыкка чыдап, туруктуулукту, өзүңөрдүн күжүрмөндүүлүгүңөрдү дайым көргөзгүлөгүн. Дайым ушул күндү эстеп жүргүлөгүн. Айырмаңар өтө чоң нерсе. Силер себеби ата энеңерди ушул Кыргызстанды коргоп кетип атасыңар. Эң сонун нерсе булчу. Ушу Кыргызстанды, эл жериңерди, намыс ариетиңерди коргоп тынчаман ойноп барып келип балдан. Баласын аскердик кызматка узатып жаткан Аматова Шарипайна да өзүнүн баласын чын дили менен мекен коргоого жөнөтүп жатканын белгилейт. Баламды жөнөтүп кетип жатам. 6 балам бар. Бул эң кичинекейим. Элди, жерди коргоголу баламды өз чын дилим менен жөнөтүп атам. Аллага аманат, балам тынчаман барып ойноп барып келсин. Ушу военный частарга бардыгына ден соолук калам, ишин ийгилик. Каерде болсо Алла өз сактасын, тынчаман барып келсин. Жаңыдан аскер болууну каалаган эр азаматтар алгач медициналык көзөмөлдөн өтүшкөн. Алардын баары өз ыктыяры менен мекен коргоо үчүн келген дешет аскер комиссариаттарынын өкүлдөрү. Мына бүгүндө биз Ош областык аскерге чакырылуу пунктунда турабыз. Ошол жерде аскерге чакыруучуларды узатып, себеби дегенде күзгү аскерге чакырылуу кампаниясы башталды. Биринчи кабыл алганда бул экинчи узатуубуз болуп атат. Биринчи отправкабыз улуттук гвардияга кеткен болчу. Аскерге кабыл алынган балдар республиканын аскердик бөлүктөрүнүн кызмат өтөө үчүн бөлүнөт. Ал эми бүгүнкү кабыл алынган мекен коргоочулар болсо Кой Таш аскердик бөлүгүнө жөнөтүлдү. Зыйнап Турдубекова, Надырбек Боронбаев, ынтымак. Ош шаарындагы билим берүүчү мекемелердин окутуучулары жана ар кайсы мекеме уюмдарынын өкүлдөрү медиа техниканы жана тынчтыкты сүйүүдөгү баарлашууну өнүктүрүү долбоорунун алкагында 1 айлык интернет окуудан өтүшкөн. По нашему проекту мы могли только пригласить активную пилотную группу из 35 человек, но мы согласились на то, что катышуучулардын айтымында окутуу практикалык негизде жүргүзүлүп, натыйжалуу жыйынтыктарды берген. Башка семинар тренингдерден өзгөчөлөнүп турду да.
Анткени башкаларды биз жөн гана баягы сүйлөшүп баарлашып гана ошол үйрөнүп өзүбүздүн ыкмашууларды калыптандырсак, бул семинардын өзгөчөлүгү медиа технология аркылуу болду. Интернетке кирип, интернеттен дагы андан ары дагы блогторду түзүп, өзүбүз ошол блогдун ичинде секрет жашыруун болгон макалаларыбызды да сактап койсок болот экен, диссертацияларды да сактап койсок болот экен. Ал эч убакта эч качан эмне болбойт экен, жоголбойт экен да. Мына ушунчалык натыйжалуу иштердин сапатын бизге үйрөттү да. Мен мисалы үчүн буга чейин интернет наука, компьютер ыкмашууларга менде бар болчу, бирок мен мындай мындай мүмкүнчүлүктү биринчи жолу өзүм алдым, аны мен өзүм ишимди чоң өбөлгө берет деп ойлойм мындан ары үйрөнгөнгө. Иш чаранын уюштуруучулары жана катышуучулары бүгүн аталган долбоорду жыйынтыктап, жаңы демилгелерди карап, алардын үстүнөн иштөө максатында массалык маалымат каражаттарына конференция өткөрүштү. Жыйындын катышуучулары жаңы демилгелерди сунуштоо менен аталган долбоорду мындан ары да улантып, аймактарга да окутууларды жүргүзүүнү сунушташты. Бүгүн Ош шаарында облустук жана райондук кеңешме комитеттери жыйын өткөрдү. Ага облустун райондорунан келген кеңешме мүчөлөрү катышып, жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттери боюнча облустук кеңешме жетекчилерине маалымат беришти. Андан соң кеңешме комитеттердин иштерин алга жылдыруу максатта ар кандай маселелерди талкуулашты. Бүгүн негизинен облустук кеңешме комитети, атайын райондук кеңешме комитеттерин жыйнап отурабыз. Бул жерге биринчи койгон эң чоңдон чоң максатыбыз бул ошол райондук кеңешме комитеттери менен облустук кеңешме комитеттеринин ортосунда байланышты күчөтүү. Байланыш өз негизинен бар, бирок ошентсе дагы атайын өзүнчө бир механизмдер менен ошону иштеп чыгуу, бир системага салып коюу болуп эсептелет да. Бул биздин бүгүнкү күндө биринчи күтүүбүз ушул бүгүнкү чогулуштан. Ошол эле мезгилде ушул райондук кеңешме комитеттеринде жана облустук кеңешме комитеттеринде атайын өзүнчө жаңы бир системаны түзүп чыгуу. Бул система деген ошол чыр-чатактарды алдын алуу жана аларды кандай системанын негизинде иштеп алып барабыз, ошону биргеликте олтуруп алып атайын окутуу уюштуруп атабыз. Маалыматка ылайык, кеңешме 2008-жылы Ош облустук администрациясы тарабынан аймактардагы конфликттерди чечүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү максатында жүргүзүлгөн. Ал эми 2013-жылдан тартып кеңешме облустун аймактарындагы социалдык, экономикалык жана саясий маселелерди да карай баштаган. Зыйнат Турдубекова, Назарбек Боронбаев, Ынтымак. Асрамкул Жээнкулов биринчи топтогу майып. Күндө эртең менен дал ушундай абалда жумушка келет. Буту менен баса албаса да атасынын жана колясканын жардамы менен көптөгөн ийгиликтерди багынтып, майыпмын деп мүңгүрөп отуруп калбастан эл катары билимге ээ болуп, жогорку окуу жайда мыкты деңгээлде бүтүргөн. Учурда ал 3 кесиптин ээси. Андан сырткары өз ыктыяры менен өкмөт уюмга мүчө болуп кирген. Анткени өзү майыптыкты башынан кечирип жаткандыктан, өзү сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен баарлашып, алардын жан дүйнөсүн түшүнүүгө, көйгөйүн чечишүүгө салымын кошуп жатканын айтат. Мисалы үчүн азыр алтасан аман туруп, же болбосо дагы бир башка кесиптер менен дипломду окушуп алып эле, мисалы үчүн көчөдө сыра ичип, же болбосо тамеки чегип жүргөн жаштарды көп эле көрүп атабыз да. Аңсар деле мен деле ошентип мисалы үчүн баса албайм деп эле үйдө отуруп, же болбосо акча таап келип, мисалы үчүн менин өзүмдүн акчам өзүмө жетет деп эле жатсам болот эле. Бирок мен андай баягы пессимисттик көз карашка аябай эле каршымын. Ошон үчүн оптимист болуп эле өзүмдүн жумушумду аркалап, ошол өзүм 3 кесиптин ээси болом: юрист, тарыхчы жана журналист. Ошол журналисттик кесипти аркалап азыр бул жерде кошумча иш катары бул жумушту аркаладым. Бул жерден эч кандай айлыксыз, маянасыз, элге камкордук катарында гана бул жерде жардам берип, бул аке эжелерге жардам берип, ушул уюмдун түптөлүүсүн, анан кийин уюмдун баягы жекече ишин алып барууга ошол өз салымымды коштум деп ойлойм да. Биздин каарман өкмөт уюмунан сырткары массалык маалымат каражаттарында журналист болуп иштеп, автордук программа үстүндө иш алып барууда. Мүмкүнчүлүгү чектелсе да жараткан анын таланттан чектебептир. Таланттуу ташты да жарып чыгат дегендей, көөдөнүндө жаткан өнөрүн сыртка чыгарып кино жаатында да өзүн көрсөтө алган. Баягы жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп айтат эмеспи? Мен бардык тараптан өзүмдү сынап көрүп келип атам да. Мисалы үчүн кино тармагында өзүм сынадым, журналистика тармагында, мугалимдик кесип тармагында, мындай эмполордо. Андан кийин ушул 1-2 жыл болду. Мен шоу бизнеске да аралаша баштадым да. Шоу бизнестин мага эмнеси жакты. Баягы өзүм кичинекейимде кыял кечиш, баягы арзууларым менен баягы чоңдордун арасында, же болбосо ырчылардын эмесинде болушту самайт элем да. Андан кийин ошол нерсем бир кыялдар орундалат дегенге ишендимби, же болбосо ошол нерсени Кудай мага
ошону айтканда эле оозума салып койдубу билбейм, бирок мен азыркы күндө ушул кыргыз жылдыздары менен чогуу иштешип, Султан Ибраев атындагы драма театрда өзүмдүн администраторлук кесибимде, анан Ак Бурада кинотеатрда, ал жерде дагы административ кесибимди аткарып жүрөм да. Майыптар эмнеге муктаж? Группага чыга элек майыптардын көйгөйү, жөлөк пул ала албай жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун коргоо боюнча демилге көтөрүп келген биздин каарман тууралуу чогуу иштеген кесиптештери да жакшы ойлору менен бөлүштү. Бул бала өзүнүн майыптыгына же бир нерсеге жөндөнүшүнө карабастан бул баланын жүрөгү ушунчалык таза, ушунчалык боорукер, ушунчалык ак көңүл, ушунчалык патриот жана эмгекчил, элим дегенде, жерим дегенде ушу өзүнүн аракети менен ушул күнгө чейин доказать этип келатат. Ден соолугу чың адамдарга караганда бул Аслан жакшыраак билет, жакшыраак түшүнөт. Ошончолук иш аракеттерди кыла алат. Ошондуктан биздин фондда дагы бунун иш аракеттери абдан активдүү. Келген майыптарды, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды абдан жүрөгү менен, өзүнүн көңүлү менен, ушунчалык боорукерлик, ак көңүлдүгү менен ошолорду жакындан түшүрүп, ошолор менен иш алып барып жатат азыр. Ар дайым кесиптештери менен ынтымакта иш алып барганын Атүгүл Сыйырматыда Бекем экенин бирге иштеген жамаат айтышат. 6 саны аман туруп, кол кушуруп отурган замандаштарга майып болсо да үлгү көрсөткүсү келген Асранкул Жээнкулов мындан ары да көптөгөн ийгиликтерге жетишерин айтат. Уулкан Зунду кызы, Надыр Боронбаев, Ынтымак. Газпром нефть Азия кубогуна футзал боюнча 2-чи регионалдык турнир бүгүн башталды. 2012-жылы чакан түрдө өткөн болсо, быйылкы жылы кең чөйрөдө өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Турнирге былтыр 16 команда катышкан болсо, быйыл 24 команда катышууда. Я играю за компанию Билайн. Мен Билайн компаниясында ойноп келген. Газпром компаниясы шаардагы кичи футболду өткөрүп жатканына 2 жыл болду. Баары жакшы деңгээлде уюштурулуптур. Биз ойлойбуз, бул тренер компаниянын акыркы жолу уюштуруп жаткандыгы эмес деп. Жыл сайын өткөрүлүп турса, бул тууралуу айта турган болсок, шаардагы спорттун деңгээлин көтөрүүгө эң жакшы өбөлгө болот. Биз абдан кубанычтабыз. Жаштар жакшы ойноп жатат. Бардык командалар ыраазы болууда ушундай футбол өткөзүп жаткандыгына. Бул сыяктуу мелдештер байма-бай уюштурулуп турса жакшы болмок. Ага Газпром үлгү болууда. Такой ажиотаж идет спортивный по футболу. Турнир 3 күнгө созулуп, жеңүүчүлөр үчүн чоң суммадагы акчалай каражаттар каралган.